Саны азайып бара жаткан жырткычтарды жана сүт эмүүчүлөрдү сактоо үчүн 1985-жылда Кыргызстанда жаратылышты коргоо кызыл китеби негизделген. Азыркы күндө кызыл китепке кирген жаныбарлардын түрү 100 тегерегинде. Бул жаныбарларга 1986-жылдан тартып азыркы убакка чейин атууга тыюу салынган. Салам достор, силер Шамиров каналын көрүп жатасыңар. Бүгүн биз силерге топ 5 кыргыз кызыл китебине кирген жаныбарларды айтып беребиз. Кеттик анда эмесе. Бугу ургачысы марал. Бугу азыркы учурда Кыргызстанда Нарын тоо кыркаларында 2000 метрден 4000 метр бийиктикте кездешет. Карагай тоолорунда жана ачык токойсуз жерлерде жашашат. Бул жаныбарлар негизинен чөп өсүмдүктөрү менен азыктанышат. Бугу дүйнө жүзүндө баалуу жаныбар болуп эсептелет. Аңчылык кылууга тыюу салынганына карабастан аңчылыкка чыккан мергенчилер жок эмес. Себеби эти даамдуу болот. Бирок этинин да мүйүзү кымбат баалуу. Эми өсүп келе жаткан мүйүзүнөн дары жасаса болот. Бир эле бугунун баасы бир нече миң долларга чейин жетет экен. Бул сүт эмүүчү жаныбарлардын саны азайып баратканы үчүн азыркы күндө мамлекет тарабынан катуу корголууда. Сүлөөсүн Кыргызстанда орто бийик тоолуу токойлордо жана бадалдуу тоолордо жашайт. Кыргызстандан сырткары Казакстан, Индия, Пакистан жана башка көптөгөн өлкөлөрдө кездешет. Сүлөөсүн кеңири таралганы менен бардык жерлерде саны аз санда. Ар бир эле капчыгайдан жолуга бербейт. Сүлөөсүндөр эл көзүнө көрүнбөй жашыруун жашашат. Көбүнчө ортоңку бийиктерде жашайт. Кээ бирде тоо этектеринде да келет. Бул жырткыч көпчүлүк учурда жашоо тиричилигин түнкүсү жүргүзөт. Күндүзү калың токойлордо жашынат. Сүлөөсүндүн негизги азыктары омурткалуу жаныбарлар жана куштар менен азыктанат. Сүлөөсүн Кыргыз СССРнин кызыл китебине 1986-жылы киргизилген. Ошол күндөн тартып азыркы күнгө чейин атууга тыюу салынып келет. Аркар бийик тоолордо жашаган жапайы кой деп койсок да болот. Бул жаныбарлардын саны сактап калуу үчүн кызыл китепке киргизилген. Ага карабастан аркардын артынан аңчылык кылып жүргөндөрдүн саны көп. Себеби аркар дагы баалуу жаныбарлардын бири. Кызыл китепке кирген жаныбарды өлтүргөн киши колго түшсө эмне болот деген суроо сизде пайда болсо керек. Анда жооп: ал кишини соттоп штраф салат. Кыргызстанда канча сом штраф салат анысы бизге белгисиз. Россияда 2012-жылы мергенчи кызыл китепке кирген жаныбарларды өлтүргөнү үчүн сотто 9 миллион рубль штраф салышкан. Күрөң аюу. Күрөң аюулар негизинен бийик тоолорду ээлейт жана Кыргызстандын бүткүл аймагында кездешет. Мындай айтканда чүйдөн баштап Баткенге чейин бийик тоолуу аймактарда кездештирсе болот. Кыргызстан боюнча күрөң аюунун саны канча экени белгисиз. Мергенчилердин изилдөөлөрү боюнча 2000ге жакын гектар аянтта аюунун жалпы саны 200-250 башты түзгөн. Бирок анын саны күндөн күнгө азаюуда. Күрөң аюунун саны аз болгондуктан 86-жылы кызыл китепке кирген. Мамлекет жактан азыркы күнгө чейин корголуп келет. Илбирс мышыктын тукумундагы аскалуу бийик тоолордо жашоочу жырткыч. Мындай айтканда илбирсти чоң жапайы мышык деп койсок да болот. Бирок акыркы изилдөөдө илбирстин жолборско жакын тууган экенин аныкташкан. Жолборстон кичинекей башы жана узун куйругу менен айырмаланат. Куйругу менен кошо эсептелгенде узундугу 2 метрден ашуун. Куйругунун узундугу эле 1 метрге чейин жетет. Илбирс тоолуу жашоого ылайыкташтырылган жырткыч. Негизи жашоо аймагы бийик тоолордо деңиз деңгээлинен 3300 метрден 6700 метр бийиктикте суук жерлерде жашайт. Илбирстин жашаган жерлерине жетүү кыйын болгондуктан баары эле аңчылык кылыша бербейт. Дүйнө боюнча жалпы саны 3500дөн 7500ге чейин. Дагы 200 чамалуу илбирс дүйнө өлкөлөрүнүн зоопарктарында кармалып, капаста тукумдашат. Азыркы күндө илбирстин саны абдан азайып кеткендиктен, алар жоголуу коркунучу алдында турган жаныбарлар катары жаратылышты коргоо кызыл китебине киргизилген. 1986-жылдан тартып илбирсти атууга тыюу салынган. Кыргызстан илбирстер көп жашаган өлкөлөрдүн катарына кирет. Кыргызстанда 200дөн 500ге чейин илбирс бар. Өзбекстанда болсо 30дан 50ге чейин эле бар. Жана айтып өткөндөй бардык эле мергенчилер биле бербейт. Анын экологиясын билген мергенчилер аз. Мындай адамдарды элде илбирс кармоочулар деп коюшат. Булар илбирс өлтүрүүчүлөр эмес. Мына ушул илбирс кармоочулар кармашып зоопарктарга сатышат. Биздин видео соңуна чыкты.
Келгиле кыргыздардын жакшы видеолорун YouTube'дун биринчи бетине биргеликте көтөрөбүз. Ал үчүн бул видеого класс басып кетиңиз. Ар бириңиздер бирден класс басып олтуруп бул видеону YouTube'дун биринчи бетине көтөрө алабыз. Эгерде бул видеонун астына көп класс болсо, дагы ушундай видеолорду чыгарабыз. Кийинки видеого чейин аман болуңуздар.